Орто кылымдарда Орто Азия аймагында май чырактар, жарык берүүчү шаймандар күнүмдүк турмушта кеңири колдонулган. Алар археологиялык казуулар аркылуу табылып, ошол доордун маданияты жана жашоо образы тууралуу баалуу маалымат берет. Биздин музей фондунда май чырактардын түрлөрү көп. Бир 100ге жакын май чырактар жана алардын бөлүкчөлөрү сакталып турат. Алардын ичинен бир 30га жакыны экспозиция залдарында көрүүчүлөр үчүн коюлган. Залыбызда колдо жасалган май чырактар бар. Колдо жасалган май чырактар бул Ноокат районунан алып келинген. Ноокат районундагы Үчат көрүстөнүнөн табылган. Колдо жасалган май чырактар кол менен ылайды өтө чопону ийилеп, анан чуңкурча кылып жасашкан. Чуңкурчанын ичине май коюп, анын тумшугу болгон билик чыгарып, ошентип жандырышкан. Бул жерде көрүп турасыңар колдо жасалган май чырактарды. Ошондой эле глазурланган май чырактар. Глазурланган май чырактар бул станокто жасалып, абдан жогорку отко бышырылып жасалат. Андан кийин май койганда май сарыкпаш үчүн аны жашыл, ак, сары глазур менен каптап коюшат. Глазурду көбүнчө калай менен коргоштун эритип, глазур ошонун жасалат. Бул жерде жашыл глазур май чырактар, мына жерде ак глазур май чырактарды көрүп турасыңар. Ошондой эле таштан жасалган май чырактар да бар. Бул эң байыркы май чырактар болуп эсептелет. Таштын ичин оюп, ичине май коюп колдонушкан. Мисалы, мына май чырак, кармасам деле болобу? Май чырак бул таштан жасалган май чырак. Мунун ичин оюп, мындай май койгон жери, бул жерде билик чыгара турган жери көрсөтүлгөн. Бул таш жасалган май чырактарда бул жерде геометриялык фигуралардын оюм чийимдери түшүрүлгөн. Бул доордогу май чырактар көбүнчө чоподон, керамикадан же жез, колодон, кээде таштан жасалган. Чырактын ичиндеги май көбүнчө өсүмдүк майы же жаныбардын майы менен толтурулуп, четине фитиль жип коюлуп күйгүзүлгөн. Мындай чырактар жөнөкөй бирок натыйжалуу болгон. Бизде илгери колодон, жезден жана темирден жасалган май чырактарды колдонушкан. Бул май чырактарды көбүнчө байлар колдонгон. Ал муундан муунга өткөн. Анда дагы жасалуу ыкмасы момдон, восктон чырактын формасын кылып туруп, аны сыртын чопо менен каптап, калып жасашкан. Анан эритип алгандан кийин, ичиндеги мом күйүп чыгаргандан кийин, анын ичине калай же башка металл коюлуп, катырылган. Андан кийин усталар анын сыртына ар кандай геометриялык фигураларды, өсүмдүктөрдүн жана геометриялык оюм чийимдер түшүрүшкөн. Ошондой май чырактар мына. Бул чоподон жасалган май чырак. Бул ар кандай өсүмдүктөрдүн суулардын немеси түшүрүлгөн, оюм чийими түшүрүлгөн да бул май чыракка. Мен колодон жасалган май чыракты көрсөтөм, ал башка жерде турат. Глазур чоподон жасалган май чырак мына аябай кооздолуп жасалган, гүлдөр чийилген, өсүмдүк гүлдөрү, ар кандай оюм чийим. Колодон жасалган май чырак бул май чыракты байлар колдонгон, муундан муунга өткөн. Булардагы май чырактар, бул май чырак койгучтары бар. Чыракбая деп коет май чырак койгучтарды. Чыракбаялар темирден жана жыгачтан жасалган. Булар боз үйдүн ортосуна коюлган жана боз үйдүн ортосуна жана атайын мындай туруктуу үйлөрдө колдонушкан. Ал эми таштан жасалган май чырактарды бул убактылуу жайларда, мисалы, мергенчилер, малчылар колдонушкан. Көчүп конуп жүргөндө сынбаш үчүн таш чырактарды колдонушкан. Май чырактар ошол доордогу технологиялык деңгээлди, адамдардын күнүмдүк турмушун, эстетикалык табитин чагылдырган маанилүү археологиялык булак болуп саналат.